Расмий документтер Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2018 жылдын 24 июлундагы номер 341 токтому Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлиги жаңы китеп уюмун түзүп, ишке киргизүү жумуштарын маалымдайт. Бул уюмдун ишмердүүлүгү өлкөнүн аймактарындагы бардык мамлекеттик мектептерин камтыйт. Мектеп окуучуларынын бардык контингентин китеп менен камсыз кылуу жумуштарын аткарат. Бул тасмада окуу китептерин ижарага берүү жумуштары жана келечеги тууралуу сөз кылабыз. Жаңы китеп деген эмне? Бул мектеп окуучуларына сапаттуу жана жетиштүү билим берүүнү уюштуруунун принципиалдуу жаңы мамилеси. Мектеп окуучуларын окуу китептери менен камсыз кылуу аракетинде ата-энелер менен билим берүү системасынын өз ара көмөктөшкөн иш-чарасы. Жаңы китеп мекемесинин тарыхы. Ошол мурдагы абдан жакшы ийгиликтүү практикабыз бар болчу Кыргызстанда. Ар бир окуучуга мектептеги китепкана ижарага 1 жылга берчү да. Ижаранын баасы абдан арзан. Ошол ижара аркылуу чогулган каражат ошо ар бир мектепте жылына балдардын өсүп жаткан санына жараша кайрадан эле ошол китептер менен камсыздоо. Болгон эле ошол. Ошол фондбу же уюм ал ошол министрликтин алдында түзүлүш керек болчу. Анткени ижарага берген китептер алар мамлекеттик мүлк болуп эсептелет. Ошондуктан мыйзамдын чегинде коммерциялык эмес мекеме деп түзүлгөн. Билим берүү министрлиги уюштуруучу болуп эсептелген. Бул мекеменин негизги максаты окуу китептерин ижарага берүүдө минималдуу каражат сарпталышын сунуштоо менен мектептердеги окуу китептеринин жетишсиздигин акырындык менен чечүү. Биринчи иретте ижарага 5-6 класстын окуу китептери берилет деп чечим алынган. Мен ойлойм ошол идеалдуу чечим болду. Эмне үчүн, эмне себептен? Анткени Дүйнөлүк банк 5-6 класстар үчүн китептерди толук бөлүмүндө басып чыккан. Ошондуктан 5-6 класста окуган окуучулар 100% китептер менен камсыз болду. Ата-энелер минималдуу каражатка балдарын окуу китептери менен камсыз кылууда окуу китептерин ижарага алуу пайдалуу жана ыңгайлуу экендигин жактырышат. Ошондуктан окуу китептерин ижарага берүүнү туура деп эсептешет. Бир китеп 25 сомдон бизге ижарага берип атат. Эсептей келсек, мисалы үчүн биз 10 китеп алсак, ошол эле 250 сом болуп атат. Ал эми бир китепти ала турган болсок, сырттан ала турган болсок, 250 сомдон 300 сомго чейин чыгып атат. Бул эмне дегендик, бул биздин чөнтөгүбүзгө эле зыян келип атат да. Ошон үчүн бул ижарага берүү процесси бизге жагып атат да. Бул ата-энелерге жагып атат. 2 жылдан бери Бишкектеги номер 68 мектеп гимназиясында 5-6 класстын окуучуларына ижарага берилип жаткан окуу китептери менен толукталган. Мисалы үчүн мурда бир китептин аталышынан бир 30 китеп болсо, азыр болсо ошол мисалы үчүн 5-класста 238 окуучу окуса, ошол 238 толугу менен китеп менен камсыз болду. Эмдиги жылы ошолор биз китеп издеп кабатыр болбойбуз дегендей мындай шарт жакшы болуп калды да бүгүнкү күндө. Окуучуларга сапаттуу билим берүүдө окуу китептери менен камсыз кылуунун мааниси чоң. Предметтик окуу китебинде бир автордун китеби менен иштөө ыңгайлуу. Азыркы учурда окуу процессин жүргүзүүдө мугалимдер үчүн абдан чоң жеңилдиктер болду. Себеби бир эле автордун окуу китеби менен иштөө бизге абдан ыңгайлуу. Китепте керектүү таблицалар, сүрөттөр бар. Ар бир окуучу менен жекече иш жүргүзө алабыз. Пилоттук долбоор. Жаңы китеп долбоору Жайыл районундагы мектептеринде апробация сыноосунан өткөрүлдү. Мектептерде окуу китептерин ижарага берүүнү жайылтуу менен ата-энелер минималдуу каражат жумшап, 1-4 класстын окуучуларын окуу китептери менен камсыздай алышкан. Пилоттук долбоордун натыйжасында 1 400 000 сом топтолгон. Ал каражаттарга кайрадан окуу китептерин басып чыгаруу менен Кыргызстандын мектептеринде окуу китептери менен камсыздоо көйгөйүн чечүүгө жол ачылмакчы. Жайыл районундагы ар бир мектептин баягы өзүнүн билдирүүсүнүн негизинде азыр китептер жеткизилип жатат. Эмне үчүн бул абдан керек? Анткени жылына сиздер баарыңыздар эле күбө болуп жатасыздар. Жылына биздин балдардын саны өсүүдө.
Ошон үчүн быйыл мисалы канча китеп чыгарсак, эмдиги жылы кандайдыр бир биздин балдардын санына ал китептер жетпей калууда. Ошондуктан мектеп фонддору эч кандай мындай кыйналбастан эле баягы жетишпеген китептерин кайрадан сатып алып, баягы мектеп фондун толуктап коюшат да. Биринчи биз ата-энелер үчүн маалыматтык кампанияны өткөрдүк. Анткени биз ата-энелерге түшүндүрүш керек болчу, эмне үчүн ижарага кирип атат, акысы канча болот, кайсы түрү менен төлөшөт, ошонун баарын. Анан жалпы айтсам, эн аталар абдан жакшы кабыл алды, бул кадамды туура көрүштү. Банкта эсеп ачылып, эн аталар ижаранын акысын өздөрү төгүп, бул пилоттук долбоор абдан ийгиликтүү башталган. Автоматташтырылган маалыматтык система. Маалыматтык система ачык бюджет сыяктуу баардык маалыматтарды ачык айкын көрүп турууну шарттайт. Мектептин китеп фондусунда канча окуу китеби бар, эмдиги жылы кайсы мектепке канча окуу китеби жетишпейт, ижарадан топтолгон каражатка басып чыгарган китептердин саны так маалыматтардын негизинде аткарылат. Ар бир мектептеги китепканачыга биз бирден компьютер алып беребиз. Ал компьютерге тиешелүү программа жүктөлөт. Ал гана эмес, ошол китепканачы ошол программа менен кантип иштеш керек деген окуудан өтөт. Ошол системада бүт биз кайсы гана окуу китебин чыгарбайлы, ошол системага баардыгы катталат. Экинчи жагынан кайсы региондо, кайсы мектепте, кайсы окуучуларга кайсы окуу китеби жетпей жатканын дагы биз абдан так маалымат алабыз. Кагаз түрүндө болгондо оңдоочу жериңди оңдош үчүн ошол баракта бүт полностью оңдоп чыгыш керек болот. А электронный вариант болгондо электронный эле тез эле ошо кайсы жериңен ката кетсе ошол жерин оңдоп коюуга болот да. Биз убара болуп, эрсого барбастан эле бияктан электронный вариантын жиберүүгө туура келет. Ошол жактары жеңилдиги. Ошондо баардык школдордуку бирдей формада кетет да. Ижарага берилген китептердин чогултулган акчасы бул мектеп кайра өзү интернет түрүндө заказ кылганга мүмкүнчүлүгү бар. Эмки жылы канча китеп келет, эмки жылы канча бала биринчи класстан экинчи класска өтөт, ошондо айырмасы канча дегенде маалыматтык система санап айтып берип турат. Быйыл сенде китеп жетишет, эмки жылы жетишпейт. Ошол үчүн китепкананын жетекчиси туура чечим кылганга шарт берилет да бул система. Ушул система баардык көйгөйлөрдү чечет деген менде ишеним бар. Анткени маалыматтык система окуу китептер жөнүндө бүткүл маалыматты жыйнап бизге ошол маалыматты министрликке сунуштайт. Ар бир мектепте канча окуу китеп жетишпейт, канча окуу китеп ижарага берилди, канча окуу китеп эскирип калды, алмаштырыш керек, канча окуу китеп жараксыз текшеде жатканын ошонун баарын ошол маалыматтык системадан көрсөк болот. Бул программа сапаттуу окуу китептерин колдонууга мүмкүнчүлүк берет. 5 жылдан кийин жаңы китеп долбоорунун алкагында жараксыз китептер колдонуудан алынып, топтолгон каражаттардын эсебинен жаңы китептер басылып чыгарылат. Келечектеги пландар. Эң негизги максатыбыз биз эң чоң максат койдук. Бул болсо китептин көйгөйлөрүн жок кылуу дегенчи. Бул башында китеп жетишпегендерди жабуу, кийин акырындан сапатына өтүп, жана китептердин баарын прогрессивдүү жана керектүү китептерди, окуу китептери чыгаруу. Сөзсүз жаңы китеп мекемеси окуу китептерди басуу жумушун оң жолго салат деген терең ишенич бар. Эң негизгиси окуу китептер жөнүндө так маалымат, толук маалыматты билебиз. Ошол маалымат өкмөткө дагы, билим министрлигиге да өзгөчө маанилүү. Анткени сапаттуу билим берүү үчүн окуу китептер басып чыгарылыш керек. Өкмөт аны үчүн бюджеттен жетиштүү каражаттарды бөлүп бериш керек. Жаңы китеп программасын ишке киргизүү жалпыга билим берүү системасын өнүктүрүүнүн жаңы этабы. Жаңы китеп долбоору командасынын келечек максаттары масштабдуу. 2030 жылда ар бир окуучуга сапаттуу, коопсуз жана жетиштүү окуу китеби менен камсыз кылуу. Ар бир окуучу буга татыктуу.